Могул айыл аймагынын Карабой жана Катыранкы айылдарынан Узун көчөгө чейин жалпы узундугу 1,5 чакырым аралыкка жөө жүргүнчүлөр өтүү үчүн жол салынып жатат. Буга чейин бул аймактарда бир да мындай шарт түзүлгөн эмес. Учурда жумушчулар кызуу иш алып барышууда. Биз Өзбекстандан келдик. Машерде иштейаппыз. Биз Өзбекстандан келип, учурда 5 бала иштеп жатабыз. Азыр жарым бөлүгүн бүтүп калдык. Мурда тротуар жок үчүн жаңы салынып, бир аз кыйынчылык жаралат экен. Буйруса аз күндө аяктап калабыз. Орто мектеп, балдар бакчалары жол жээгинде орун алгандыктан окуучулардын жана жаш жеткинчектердин билим уяларына каттоосунда айлелик кооптонуп турушчу. Анткени тротуарлардын жоктугу түйшүк жаратып келген. Эми болсо ата-энелер бийлик өкүлдөрүнө ыраазы. Мына биз бүгүн укмуштай сүйүнүп турабыз. Бизде бала бакча, мектептер бар болчу. Ошо балдар, жаш балдар дайыма мектепке бара жатканда жолдун чети менен барчу. Дайыма асфальт менен барганда ата-энелер коркушчу. Ошон үчүн биздин айыл өкмөткө рахмат айтабыз. Себеби бизге жакшы заманбап мына тротуарларды коюп берип атат. Эң чоң рахмат айтабыз. Эске сала кетсек, өткөн жылы Ооганталы айылында дагы ушул сыяктуу жумуштар аткарылган. Ал эми бул жерди ишке ашырууга республикалык жана жергиликтүү бюджеттен акча каражаты ажыратылган. Быйылкы 2023 жылга Көктөндү айылынан 1700 метр жерге тротуарга каралды. Анын 800 метр жери Карой айылынан, 700 метри Көктөндү айылынан. 2 миллион 738 миң сомго тротуарга акча каралды. Азыр башталып, ушу куюлуп бүтүрүп атат. Соңку кездерде мамлекет ички жолдор менен катар дал ушундай жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдорду салууга өзгөчө басым жасап келүүдө. Мындай жагдай элет жашоочулар үчүн ыңгайлуулукту шарттайт. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Базаркоргон району.